Аскердик кызматты өтө элек 18 жаштагы боз уландарды чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салуу керек. Мындай сунушту Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова парламентте көтөрдү. Эл өкүлү пикирин миграцияда жүрүп абакка кесилип кеткен мекендештерди кайтаруу маселесин айтып жатканда билдирди. Айтымында аскерге барбаган жигиттер акыл эсин токтото элек болуп, чет жерде ар кандай кыйынчылыктарга туш болуп жатышат. Аскердик кызматын өтөбөгөн жарандарды сыртка чыгарбоо жагыны тапшырма берсеңиздер. Себеби күчкө толуп турган жигиттерибиз армиянын катарында кызмат өтөбөстөн сыртка чыгып кетип, жандынын кордукка дуушар болуп аткан фактылар көп болуп атат. Жок дегенде армиянын катарында кызмат өтөп, өзүнүн акыл эсин билип, анан бара турган мамлекеттин мыйзамы жөнүндө өзүнүн коопсуздугуна билип акылын токтоткондан сыртка чыгып кетсе жакшы болот эле. Жаш өспүрүм кыздарыбыз дагы айып болуп атат. 18 жашынан толуп толбостон сыртка чыгып кетипчи. Ошондой эле ал Кыргызстандагы кийим тигүү фабрикаларында миңдеген жумушчу орун бар экенине карабай, жаштар Россия Казакстанга кетип жатканына нааразы болду. Андыктан бийлик органдары жумушка орноштуруу жагын колго алышы керектигин белгиледи. Коомчулукта болсо депутаттын пикирин колдоого алгандар дагы бар. Эгерде ошондой запрет болуп калса, анда ойлонуп тура эле. Себеби баягында болот да, кээки адамдардын өзүнүн себеби болот да чыкпаганчы. Окууга чектелип калбайбы эркек балдар? Чектелет. Ошо уят эле болот да. Бизинче армияга бар, анан жерлеге чыгабыз. Армияга барыш керек. Бул жерде 18 жашта Москвага бардырбай, армияга чыгарбаш керек. Армияга барып служба кылып анан чыгарыш керек. Мен ошого можно. Ата мекенинде служба кылсын. И мына службанда узартыш керек деп ойлойм мен өзү. 1 жыл деген тез эле өтүп кетет да. Биз 2 жылдан служба кылып келгенбизде 2 жыл эчтеке эмес. Ал деген 2 жыл службада жүрдү эмес, 2 жыл ата мекенин коргоду деген болот бул. 2 жыл ата мекенин коргосо канча адамды коргоп атат биз баарыбыз. Коргош керек. ИИМдин ардагери Калдарбек Кыдыров депутаттын сунушун популисттик аракет катары сыпаттады. Аны адам укугун чектеген аракет болгондуктан мыйзам жүзүндө ишке ашыруу мүмкүн эместиги менен түшүндүрдү. Ошондой эле өлкөдө жарандарды аскердик кызматка мажбурлап чакырчуудай абал жарала элек зарылчылык жок деп эсептейт. Анан эми жана айтып атат дейт, армияда бир нерсени билип калат эле деп. Армия эми юридический контора эмес да, юридический бир консультация бере турган жер эмес да. Тем более 6 ай 1 жылда эч нерсе үйрөнбөй эле келип атышпайбы. Ошон үчүн мунун бир жагы туура эмес эле кадам. Балдарды өздөрү 18ге эми чыгып, эми дееспособный болуп, эми иштегенге мүмкүнчүлүк болгондо тиги ограничить болгон болбойт. Мен оюмча. Анан кийин тиги 18 жаштан кийин деле убакыт бар да, окуш керек, иштеш керек. Анан альтернатива кылганда деле акча төлөш керек. Анан бекер альтернатива өткөрбөйт Кыргызстандын шартында. Ал үчүн мамлекет анда иш менен камсыз кылып бериш керек. Иш менен эле ишким камсыз кылбай атат. 18 бүткөндөр иши жок эле. Мына шаарга чыксаң, ар кайсы жерде жалдырап жүрүшөт байкуштар. Иш барбы? Иштейин дедим эле деп. Ошон үчүн жана популисттик эле. Жылына армияга канча адам талап кылынса, срочный службага, ошончо адамды заранее эле даярдап армияга чакырыш керек. Калгандарына отсрочка берип, альтернатива кылып эле чечип койсо болот. Ал биз андай эле өлкө эмеспиз, армияга ушунчалык эле муктаж болгон. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңеште 23 жашка чейинки кыздарды чет өлкөгө чыгарбоо боюнча дагы сунуштар кез-кезде көтөрүлүп турат. Бирок ал коомчулукта терс сын пикирлерди жаратып келет. Эске салсак, өстүбүздөгү жылы парламентте аскердик кызматтын мөөнөтүн узартуу, альтернативдик кызматтын акысын жогорулатуу сунуштары көтөрүлгөн. Бул багытта мыйзам долбоорлору да сунушталган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.